Саламатсыңар балдар. Сабакты баштардан алдың. Бири-бирибизди карап, жылмайып, жагымдуу маанай түзүп алалы. Сабактын темасы КМШ өлкөлөрү. Чечмелеп кетсек, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги. Силер жогоруда көргөн 10 мамлекет жөнүндө сөз кылабыз. Сабактын максаты КМШ өлкөлөрү жөнүндө жалпы түшүнүк аласыңар. Ой жүгүртүүңөрдү өстүрүү менен керектүү билимди, маалыматтарды аласыңар. Ар түрдүү кырдаалда туура пайдаланууга үйрөнөсүңөр. Бири-бириң иш-аракетиң сыйлоого, туура баалоого, өзүң көз карашың коргоого тарбияланасыңар. Уюшулган жылы 1991 жылы 8 декабрь Минск шаарына жакын жердеги Беловеж токойунда СССРдин курамындагы Россия Федерациясынын, Украинанын, Белоруссия Республикасынын президенттери кол койгон келишимдин негизинде бул шериктештик түзүлгөн. 18 октябрь 2011 жылы 10 мамлекет КМШнын ичине кирет. Россия, Украина, Өзбекстан, Белоруссия, Казакстан, Армения, Кыргызстан, Молдовия жана Тажикстан. Аянты 22,1 миллион километр квадрат. Калкы 290 миллиондон ашык. 66% шаарда, 34% айылда жашайт. Аялдар 53%, эркектер 47% түзөт. Эң чоң көлдөр: Каспий деңизи 0,4 миллион километр квадрат. Арал деңизи 46,6 миң километр квадрат. Байкал көлү 31,5 миң километр квадрат. Балхаш көлү 19,1 миң километр квадрат. Ысык көл 6,2 миң километр квадрат. Ладыш көлү 17,7 миң километр квадрат. Онеж көлү 9,7 миң километр квадрат. Эң чоң дарыялар: Лена дарыясы 4337 километр. Обь дарыясы 3676 километр. Волга дарыясы 3694 километр. Енисей Ангара менен 3844 километр. Эң бийик чокулары: Самани чокусу Тажикстанда 7495 метр. Жеңиш чокусу Кыргызстанда 7539 метр. Хан Теңири чокусу Казакстанда 6995 метр. Эльбрус тоосу Россия Федерациясында 5642 метр. Кен байлыктары. Кен байлыктары ар түрдүү минералдык отундун бардык түрү кездешет. Нефть, газ, калий тузу, фосфорит, баалуу металлдар, алтын, таш көмүр, күмүш, алмаз казылып алынат. Бөлүнүшү. Төмөнкүдөй топторго бөлүнөт. Кавказ артындагы өлкөлөр Армения жана Азербайжан кирет. Чыгыш Европага Молдова жана Белоруссия кирет. Азия бөлүгүнө Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Россия кирет. КМШ өлкөлөрүнүн калкы
Rossiyada 146,8 milyon, Tacikistan 8,7 milyon, Özbekistan 32,2 milyon, Azerbaycan 9,6 milyon, Armeniya 3 milyon, Belarusya 10 milyon, Kazakistan 18 milyon, Kırgızistan 6 milyon, Moldova 3,1 milyon, Türkmenistan 6 milyon. Kımışı mamleketlerin ayantı. Rossiya 17 milyon 75 bin kilometr kvadrat. Kazakistan 2 milyon 725 bin kilometr kvadrat. Özbekistan 448,975 bin kilometr kvadrat. Belarusya 207,595 bin kilometr kvadrat. Kırgızistan 199,200 bin kilometr kvadrat. Tacikistan 143,100 bin kilometr kvadrat. Azerbaycan 86,600 bin kilometr kvadrat. Armeniya 29,743 bin kilometr kvadrat. Moldova 33,846 bin kilometr kvadrat. Türkmenistan 491,210 bin kilometr kvadrat. Şerikteşliknin prinsipleri. Bu şerikteşlikке başka da kaalgan mamleketler koşula alat. Kımışı özünçe bölünüp düzülgөн mamleket же mamleketlerin üstünden көзөмөлдөгөн organ emес. Har türdүү maksаттагы iş-hareketler, mamleketler түзгөн келишимде макулдашылган тартипте гана артыкчылык принциптери боюнча ишке ашырылат. Аскердик күчтөр боюнча командалык жана ядролук курал боюнча бирдиктүү көзөмөлдөө сакталат. Үйгө тапшырма контркартага кымышынын мүчөлөрүн түшүргүлө. Теманы толук түшүнүү.